Кыргызстандын экологдору коркунучтуу абалда экенибизди билдирди. Мамлекетибиздин аймагында 1300-дөн ашык өндүрүш мекемелери эмгектенип келет. Алардын бир нечеси эле техникалык коопсуздук иш-чарасынын жана айылына чөйрөнү коргоо боюнча коюлган талаптарга жооп берет. Ал эми республиканын экологиясын сактоо максатында чогултулчу төлөмдөрдү болгону 330 ишкана которгон. Бул болгону 3төн 1 бөлүгү болуп эсептелет. Бул темадагы башка сандар жөнүндө кийинки материалда. Эң башкы Кыргызстандын экологиясын кирдетүүчүлөр болуп өндүрүш мекемелери эсептелинет. Мында жубатарлык эмес жыйынтыкты Улуттук статистикалык комитеттин кызматчылары билдирген. 1339 компаниянын ичинен 17% гана айлана чөйрөнү колдоо үчүн акча каражат которгон. Бул которуулар 705 миллион сом түзгөн. Маалым болгондой, бул акчалардын жарымынын көбү 400 миллион сомду бир эле ишкана берген. Ал Алтын кен иштетүүчү Кумтур компаниясы болуп чыкты. 2012 жылдын маалыматы боюнча эң көп таштандыларды өндүрүш мекемелери чыгарат. Алардын арасына шыпырындыларды эң көп чыгаргандар үй чарбачылык жана көчөдөгү таштандылар, таң калыштуусу соода сатык жерлери болгону 23 000 тонна таштанды чыгарат жана 3,5 мың тонна калган таштандылар болуп эсептелет. Экология боюнча закондор бар жана айып пулдар дагы жазылган. Бирок биз айткандай көзөмөлдөөчү органдар кетирген катачылыктарга көз жумуп, көп учурда талаптоого аракеттенишет. Биздин саясатчылардын ушундай көз карашы ушундай жыйынтыкка алып келип атат азыр. Закон боюнча бүт баары туура жазылган, бүт баары экологиялык айыптар төлөш керек, экологиялык мындай салымдарды кошуш керек болчу да. Тилекке каршы андай болбой атат. Анткени бул жерде саясатта аралашып кеткен, анан коррупцияда аралашып кетти. Көбүн эсе өндүрүш мекемелердин кетирген катачылыктары жөнүндө карапайым калк көзөмөлдөө органдары жарыялаганда гана маалым ала алат. Мисалы, Кумтур ишканасында экология бөлүмү бар. Ал бөлүмдө 25 адис эмгектенет. Бул нерсеге карабай компания эң көп текшерүүлөргө дуушар болгон өндүрүш мекемеси болуп эсептелинет. Ал эми башка Тоо кен өнөр жайында эмгектенген компанияларда болуп жаткан экологиялык бузуулар боюнча маалымат аз эле сандагы кишилерге белгилүү. Усубалиев билдиргендей, бул процесс тандалмалуу түрдө каралып калгандай. Салыштырып көрсөк деле болот. Кумтөр далалы өтө белгилүү. Же болбосо Махмал далалы. Экөөнү салыштырып көрсөңүздөр, экологияга кылган мамилеси өтө эле айырмаланып турат. Өндүрүш ишканалардын таштандыларынан тышкары экологдор баамдагандай азыркы күндө ошол шыпырындыларды иштеп чыгуу тата алмас эле болуп турат. Өзгөчө республикабыздын борборунда, Бишкек шаарыбыздын мэриясында бир нече жолу иштеп чыгаруучу завод курууга макул болгон инвесторлор жөнүндө айтылып келген. Бирок бул долбоор жада калса иш кагаздарда белгиленген эмес. Жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн шаардык таштандылар ыргытылчу аймак өз үйү болуп калган. Басып алуучулар таштандылар жаткан жерге тегерете самандан үй салып алышкан. Шаар башчыларынын тыюусуна карабай бул жерге 10 жылдан ашык жашоо тиричилигин улантып келишет. Ал эми шыпырындылардын көлөмү күнүнө 8 куб метрге көбөйүп келет. Вот это особенно это мусоросвалка, естественно, он очень. Бул таштандылар өтө чоң залал тийгизет. Силер түшүнгөндөй бул жерде чирүү процесси болуп жатат. Ушул эле таштандылар аба түрүндө Бишкек шаарыбыздын тарабына кетип жатат. Это все уносится туда в сторону Бишкека. Экология маселелерин ар бир Кыргызстандын жараны жана саясатчылары ойлонуш керек. Бирок атка минерлерибиз бул суроону четке чыгарып коюшкандай сезилет. Кандай болсо да келе жаткан шайлоолорго бул маселени көтөрүп алар эч кандай саясий упай чогулта алышпайт эмеспи. Кандай карабай табиатты сакташ үчүн чоң каражат керектиги белгилүү. Ал эми азыркы учурда мамлекетке каражат жетишпей келет. Бүгүнкү күндө экологияны коргоо саясаты өзүнүн нугуна келбесе, абалыбыз мындан да начарлайт экени анык.